Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында Кыргызстанда жөлөк пул алгандардын саны аябагандай көбөйүп кеткен. Мындан улам ал жөлөк пул алгандарды сүрөткө тартып, элге жарыялай турган чечим кабыл алды. Учурда Кыргызстанда 212 миң жаранды сүрөткө тартып, маалыматтарын камдап коюшкан. Эгерде сиз дагы жөлөк пул алам десеңиз, менге деймин деп сүрөткө түшүп беришиңиз керек экен. Сиз ошондойду каалайт белеңиз. Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынан Жапаровдун бул чечимин колдойбу сурап көрмөкчүбүз. Ал өкмөттүн өзүнүн иши. Эгер кандайдыр бир укук тала жаралса, анан эл анда ошондо кайрылса болот да. Анан мен андай кыл, мындай кыл деп айта албайм. Адамдардын укугун тепселөө кемсинтүү болуп калбайбы? Эми ошону элдер эгер юридикалык тууралыгын алар да карайт, эми ал киши может оюндагысын айтып койгондур. Бирок анын өзүнүн отделдери бар да, юридикалык, Минюст бар. Эле күлүү катары сиздин пикириңиз кандай? Жөлөк кичине туура эмесирээк болуп калат го. Эми өкмөт бүгүнкү күнү өз көз карашын айтып атат. Бирок биздин элибиздин мындай менталитетин да туура түшүнүш керек да. Албетте өкмөттүн көз карашы ушундай маселелерди, мисалы, чында мүмкүнчүлүгү болуп туруп анан алып жүргөн адамдарды бир четке кагайлы деп атат да. Бирок ошондой эгерде ошондой жанакы сүрөттөр жарыяланса, албетте көп адамдарга бир чоң ыңгайсыздык түзөт. Анткени чынында эле жанакы шарты болбогон жөлөк пул алган акчалар, жөлөк пул алган жарандар биздин албетте тартынат. Чыныгы муктаж болот, бирок кандайдыр бир ошол бул адамдардын болуп калышы мүмкүн, дискриминация болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, буну ошол соцзащита карап талдап чыккан эле жакшы го дейм. Мындай бөлүнүү болбош керек да, дискриминация болбош керек деп ойлойм. Мен быйыл жаңы жылдан кийин бир компаниядан куртка сатып алып, жардамчыларыма бердим да, ошо тизме менен барып туруп, жана көп балалуу, анан колунда жок балдарга, семьяларга ошо балдарын алып барып бергиле депчи. Анан чалып кайра келишиптир, бербей. Неге десем, кээ бирөөлөр эки этаж үйдө жашайт экен. Кээ бирөөлөр аябай жакшы жашайт экен, кээ бирөөнүн ичинде малы бар экен. Бирөөгө алып барайлы десек, коросунда машина турат. Анан кийин жанагы амнистияга берип, катталбай калгандар бар да, үйлөрчү. Бирок справканы алса, справканы үй жок деп берип атпайбы. Анан мен оюмча ошолор туура. Эмне үчүн дегенде, биз парламентте болобу, өкмөт болобу, биз билбейбиз да ошо жергиликтүү. Бирок эгерде чын эле тиги интернеттен болобу, кошунасы көрүп калса, кошунасы өзүнүн кошунасы кандай жашап атканын билет да. Бир чети ошо туура. Эмне үчүн дегенде, эгерде чын эле адресине жетсе жакшы. Анан дагы бир проблема бар экен да. Мына мен бирок ал жерде иргейли деп айткан жок да. Жалпы эле чыгарып коелу деди да. Бул адамдардын укугун тепселөө болуп калбайбы? Жок, сүрөттөрүн эмес, фамилияларын чыгарса деле, мен оюмча бардыгын чыгарганга мүмкүнчүлүк деле жок болуш керек да, оюмчачы. Бирок кичине мен оюмча силер журналисттерде ошону жардам бериш керек. Мен, допустим, жок дегенде, ушу силерге, журналисттерге база кылып койсо, силер чыгарып, анан эгерде чын эле изилдеп, эгерде чын эле бир колунда барлар пособие алып атат десе, силер чыгарганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бардыгын чыгарганга мен оюмча өкмөттүн деле күчү жетпейт, эч ким күчү жетпейт, потому что өтө көп да адамдар. Бирок ошондой көрүнүштөр бар. Анан мен оюмча өкмөт ошонун бир жолун айтты го деп атам да. Кантип күрөшүш керек, потому что чын эле бардыгын көзөмөлгө алыш да кыйын болуп атпайбы. Ошо жергиликтүү ошол айыл өкмөттө иштегендер анча-мынча ушул туугандарына, тааныштарына пособие алып берип коюп атышат да. Мен оюмча ошо жалпы эми бул мен оюмча баарыбыз бир жол издейбиз да. Ошонун бир жолу деп ойлоп атам да. Негизи сиз айтып аткандын жөнү бар. Баарын эле сүрөтүн чыгарганыбызда болбойт. Кээ бирөөлөр намыстанып алгысы келбейт. Жок, алып атса да башкалар билбесин дегендей. Ошол үчүн анда жөнү бар, чынында. Эми сен ушундай суроолоруңду жөн эле койчу мага. Эми ушунда көрсөтөсүң да сенчи. Негизи эле туура. Мен бербейм интервью силерге. Берсең туура эмес кылып жаман көрсөтөсүңөр, бүт бурмалапчы. Жөлөк пул алган боюнча эми бизде президентибиздин дагы тапшырмасы бар да, жакыр үй бүлөлөрдү жакырдан чыгаруу багытында
100 000 сомдон сертификат берүү боюнча. Эми биз эми элибизге да ошондой шарттар түзүп беришибиз керек да. Жакшы жылыштар болуп атат. Негизи сүрөтүн жарыялоого каршысызбы? Сүрөтүн жарыялоо боюнча эми мен комментарий бере албайм ал боюнча.